Жалал Абад шаарында заманбап Стройпарк курулуш маркети ачылды. Анын ачылышына Жалал Абад шаар мэри Мураталы Тагаев, Жогорку кеңештин депутаты Айнура Осмонова, шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдошов жана тургундар катышты. 12.000 квадрат метр аянт тейлеген курулуш маркетинде 200 соода жай орун алган. Бул жайдан заманбап курулуш жабдыктарынын түрлөрүн табууга болот. Мында кардарлардын соода кылуусуна толук шарт түзүлүп, 400гө жакын унаа токтотуучу жай да курулган. Кала мэри Мураталы Тагаев бул өңдүү соода түйүндөрүн иштей башташы шаардагы жумушсуздуктун санын кыскартып, экономикага зор салым кошоорун белгиледи. Ошондой эле бүгүнкү күндө жеке ишкерлерге жергиликтүү бийлик тарабынан жетиштүү деңгээлде колдоо көрсөтүлүп жатканына токтолду. Стройпарк соода борборунун ачылышында Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова, эмгек сиңирген артист Мирбек Атабеков, Айгерим Расул кызы жана башка белгилүү ырчылар оон созушту. Жалал Абад шаарында строймаркет жака же башка соода түйүндөргө барсаң, бир материал алганда экинчини издеп каласың, же бирөөнүн баасын билип экинчиге барайын десең, тоже убакыт өтүп кетет. А бу жерде барды бири-бирине жакын жайгашкан үчүн адамга ыңгайлуу, кышында жылуу жерде, жазында салкын жерде отделден отделге кирип отуруп, бааларын салыштырып, өзүнө жаккан, өзүнө выгодный жактарын карап, издеген товарларын карап тапсын деп туруп атайын ушундай гипермаркет строительный кылып туруп курдук. Мен ойлойм, канчалык соода сатык көп болсо, канчалык кардар көп болсо, бул ошол мамлекетибиздин экономикасынын кайсы бир деңгээлде көтөргөндүгүнөн кабар берет. Кимдир бирөө эгерде шаарга бир өзгөчө ою болсо, шаарга өзгөчө бир жумуш орду менен камсыз кылайын деген жакшы бир идеялар болсо, жергиликтүү бийлик дайым колдоп, колубуздан келген мүмкүнчүлүккө жараша жардам бергенге биз дайымбыз.